bittersweet and Саламатсызбы эжеке, колуңузда кызыл китебиңиз кут болсун. Келиңиз колуңузду кармап коюң, кысып. Аты жөнүңүз, каяктан болосуз, деги эле үйдү чындап эле алдыңызбы же сизде бияка акча төлөп жалдап келишти, ошол жөнүндө айта кетпейсизби? Саламатчылык, мен үйдү чындап эле алдым. Өзүңүз алдыңыз, Өзүм жалдап алдым. келген жок. Жок, жалдап Эмоцияңыз мындай. Неге алдым, албай эле койсом болмок дегендей болуп атасыз. Жок, бул просто эми сүйүнгөнүмдү мындай көп чыгара албайм да менчи негизи. Негизи мен 2 миллионго жазылган болчумун. Бул февраль айында жазылганбыз, февралдын башында. Биринчи биз консультатты мен негедир билбейм, бул келечек корпоративине негизи эле ишендим да менчи. Мындай бир кайнагам жардам берди. Кайнагам менен сүйлөшүп эле ага акча которуп, биз Аман Камчыбеков деген бала менен консультант менен сүйлөшкөм да. Мен өзүм Москвада иштейм. Тиги телефондон эле бүтүрдүк да. Мен негедир жүрөгүм эле мындай ишеничтүү эле болдум да. Мындай ойлонуп тигинде мындай туугандар айтышты, алдап кетсечи дегенчи. Ал любой эле адамда болот экен да негизи. Ошо февралда жазылдым, анан июндун 2-синде прям келип калды очередибиз. Канча айга эме жазылдыңыз эле? Кандай? Канча айга чейинги мисалы канча срок берди? Бизге айткан негизи 4 айдан 6 ай деген да. Сизге канча айда очередь жетти? Мага 4 айда. Ровно 4 айда очередь жетти. Ошо Аман звонить этип айтты. Мен Москвадан келип, негизи кеч келип калдым. 10 күн ичинде эле үйдү издеп таап алгыча ошо убакыт болуп кетти. Жакшы. Демек, ошо сиз 6 айдын ичинде 4 айда келди. 2 миллион сомго алып берсиз. Айына бөлгөндө канча сомдон төлөп бересиз? Айына бөлгөндө негизи бул корпоративдин өзүнүн немеси акчасы 12.500 сом экен. Анын үстүнө биз 2.000 сомдон кошуп беребиз да. Бул эми 2.000 сом сиз толук түшүндүңүзбү? Эмнеге кошуп берип атасыз? Бул процентпи же кандай? Ошол жөнүндө толук түшүндүңүзбү? Бул процент эмес го. Мен ойлойм просто бул иштеген неме коллективдеги адамдардын эле айлыктары деп туура. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул сиз алган ушу кооперативден үй алдыңыз, жөнөкөй эле адамдардын баары алса болобу же бул деген бир сөзсүз түрдө 50.000-60.000 сом зарплата алгандар алыш керекпи же гос жумушта же бир чиновниктер алыш керекпи экен? Кандай деп ойлойсуз? Жок. Мен бул келечектин несин байкадым, бул деген жана карапайым эл үчүн жакшы экен да. Мисалы биз деген көп суммада, мисалы бунун 2.800.000 экен эң неме суммасычы, көп суммасы. Мен ошонусун өзүм ойлоп неметтим да, ушу карапайым элдин акчасына эле карап ушундай түзүлүптүр депчи. Мен аябай сүйүндүм, что карапайым көп эл квартирада жүрөт. Азыр өздөрү үйлүү болуп, канча деген адамдар үйлүү болду да. Мен мисалы өзүм деле неме алам да, потому что кандай десем, квартирада жашасам, ошо акчаны төлөмөкмүн да. Туура. Негизи квартирада болгонсуз? Жок. Же эме кичине жашылданып, эми ишендим, же башынан эле ушинтсеңиз болмок экен. Кут болсун, эже алган үйүңүз, ак өргөңүз, Кудайым буйрса ошол үйүңүзгө жалаң жакшылыктар, тойлор болуп турсун, эжеке. Биз дагы үйүгүгө алып киргенде ушундай чачалабызды алып, колубузга сары майыбызды алып үйүңүзгө кирип барабыз. Кут болсун дагы бир жолу. Дагы ушул сезимдериңиз менен айтып коңузчу. Баарына буйрусун ишенсе болот бекен негизи эле? Ишенгилечи, пожалуйста деп айт. Негизи ишенсе болот. Чындап эле айтат атасыз? Чындап ишенсе болот, потому что билбейм, көп эле адамдар үйлүү болуп калды го, азыр көп эле ишенип калды. Билбейм, мен ишенгиле демекмин баардыгыначы. Мен негизи жумушта коллективдерим полностью сени алып келсеңден кийин биз көрөбүз деп атат да. Алар дагы ошолор көргүлө эми. Ооба, мен подружкаларым, алар дагы бүгүн угуп сүйүнүп атышат да. Бул кызыл китепте сиздин өзүңүздүкү же бирөөнүкүн эле алып келип алдыңызбы? Өзүңүздүкү, Ооба, бул купли-продажа. Туура. Купли-продажа. Демек, мынакей кызыл китеп менен техпаспорт менен турат, колунда. Ишенбегендер үчүн мынакей доказательство деп коелу. Чоң рахмат. Анда ошол келечек компаниясында кооперативинде иштеген адамдарга сиздин кичине жекече кыскача ыраазычылыгыңыз. Келечек корпоративдин буну түзгөн эл аманга чоң рахмат. Ошо элдин көбүн мисалы чечилбеген көйгөйлөр бар да, мына карапайым элдикечи. Ошого жеткирип, ушундай үйлүү кылып атканга эл аманга рахмат. Адан кийинки мына мен экинчи мага консультант болуп берген Аман Камчыбеков деген балага. Мен ал баланы менен мындай жүзмө-жүз көрүшпөдүм негизичи. Ал бала дагы аябай мындай жакшы бала экен. Мен негизи кандай десем, мына 4 айдын ичинде сурабадым да вообще-чи. Очередим келип атам, эмне болду Эламан депчи. Десем, ал өзү чалат да. Эламан, ой айтат, Айпер эже, сиз деген сурабайсызбы дейт да.
анан Ишендиңиздерге деп койдуңуз. мен деген мен түшүндүм баардыгын билем эламан мага буйруса келет очередь десем таң калчу да хотя суроолорду берип турмузчу эже депчи сиз кандай эжеси түшүнбөй калдым сизди дейт да анан звонить этип жана очередим келген күнүндө звонить этти да болуптур рахмат десем ай эже сиз деген сүйүнбөйсүз го сиз эмес мен сүйүнүп атам дейт да Анда эжеки буйруса ушул баардык коллективди Элеман Байкени баш кылып сиздин үйүңүзгө конокко чакырасызбы анан? Конечно, чакырам. Кандай сиздин үйүңүз үйүнө барып көрүшкөнчө эже? Дагы бир неме айтып коеюн. Тиги мага бул консультант кийин юрист болуп берген Адилет Абыккановго дагы рахмат. Өзгөчө устукан тартат окшойсуз, э? Конечно. Потому что көп суроолорду берип, көп нерселерди жардам берди. Үйдүн документтерин да жакшы толуктап, бүт баарын өзү камсыздап берди да. Анан кийинки Нурсултан деген балага рахмат да. Бүгүн полностью документтин баарын өзү бүтүрүп, өзү чуркап, мен мындай документке көп деле көңүл бөлбөйм да негизичи. Полностью өзү эсептеп, полностью ошого чоң ыраазычылыгымды билдирем. Негизи эле могу Келечек корпоративдин жумушта иштеген коллективдин баарына ыраазымын. Жана баардыгына жумуштары алдыга жылы берсин демекчимин. Ийгилик каалайм. Чоң рахмат эжеке, сизди бекем кысып коеюн. Жана сага дагы рахмат. Болсун. Рахмат. Баарыңыздарга рахмат. Калган толук маалыматты ушул видеонун алдына калтырып коебуз.